Бүгін болып өткен окуялар, жаңалықтар жана күн жыйынтыгы менен Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов, саламатсыздарбы. Манас эл аралык аэропорту кечээ 12-июлда Аэрофлот авиакомпаниясынан Москва-Бишкек багыты боюнча чартердик каттамын тосуп алды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Кыргыз өлкөсүнө Орусиядан 426 кыргыз жараны кайтып келди. Алардын арасында балдар дагы бар. Алардын арасында Орусиянын жогорку окуу жайларында окуган студенттер, төрөтү жакындап калган кош бойлуулар жана балалуу аялдар, ошондой эле мекенине чукул түрдө кайтышы керек болгон себеби бар жарандар, мисалы оор илдеттери барлар, жакында эле хирургиялык операция жасаткандар, жакындарынын кайтыш болушу жана башка оор турмуш кырдаалына кабылгандар кайтып келишти. Бул каттам менен ошондой эле Орусиядагы мекендештердин арасынан 45 практик дарыгер жана мед кызматкер коронавирус инфекциясы жана өпкөнүн сезгениши менен ооруп жаткан бейтаптарды дарылап жаткан кыргыз кызматкерлерине чың ыкласынан жардам берүүгө кошулуу үчүн келишти. Буга чейин 5-июлда Орусияда иштеген кыргыз дарыгерлери Борбор калаадагы кесиптештерине жардам берүү үчүн өз ыктыярлары менен келгени кабарланган. Бишкекке Москвадан дарыгер жана мед кызматкерлердин экинчи тобу учуп келгенин республикалык штабтан кабарлашкан. Бирок аларды аэропорттон эч ким тосуп албай койгонун Шахмат Федерациясынын вице-президенти Жаныбек Асанбеков социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар, Кудай буйрса мына биздин медиктер Кудай буйрса мына Москвадан келишти. Эч сарсана болбоңуздар, баары Кудай буйрса жакшы болот. Барыңыздарға қош келіпсіздер, сіздерге чоң рахмат. Ошол алыстан ушул жака өзүбүздүн мекенибизге, биздин элге, жерге жардам беребиз деп. Эжеке, сиз кичине сүйлөп кетесизби? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз силердин ушу эмеңерге тең бөлүшүп, силерге жардам бергени келдик. Кыргыз элибизге не дейм, баарыбызга ден соолук, ушул апат батыраак жок болуп кетсин. Мы вместе сила. Рахмат. Эме, сиздердин негизи баягы вице-премьер-министр ким, Мадумаров тосуп алмакта силерди, Жанар Акаев. Алар эмнеге келген жок? Алтынбек Сулайманов. Шайлоонун алдында урматтуу депутаттар, келебиз тосуп алабыз деп коюп, эмне тосуп албайсыңар? Кудайга шүгүр, биз билгендей эле келип турубуз аэропортко. Биз чет элдик көлүктөрдү алып келгенбиз, ушул таштап коеюн деп. Жарым саат турдуңуздарбы? 2,5 саат. Бул провокация кылып атат да, биз ушундай эле ойлойбуз. Биз деген бияка ушундай разбираться эткен келген эмеспиз. Биз бияка эл журтка жардам берелик, ушу эл журтту сактап калалык деп келгенбиз. А биздин ушундайыбызды колдонуп кеткен блогерге биз аябай таандын айтабыз. Ошол айткан сөздөргө толугу менен кошулабыз. Баарыбыздын пикирибиз бир. Блогер бала бул провокацияны кандай максатта жасады, биз билбейбиз. Кыскасы, бизде азырынча эч кандай таарынычтык жок. Биздин келген максатыбыз элге, журтка ушундай кыйын кырдаалда кызмат көрсөтүү, колубуздан келишинче келген жардамыбызды өтөө. Башка максатыбыз жок. Ошол. Урматтуу кыргыз элим, биз сиздер мененбиз. Мына баарыбыз силер үчүнбүз. Мы с вами, короче, не дейм. Биз вирусту жеңебиз. Биз вирусту жеңебиз. Буйрса. Москвадан келген дарыгерлерге алкыш. Ал эми өкмөттүн шалакылыгы абдан чоң зыян алып келүүдө. Иштеш керек же иштегендерге жолтоо болбош керек. Азыр териштирип отурууга убакыт жок. Бирок кетирген кемчиликтер үчүн сөзсүз жоопкерчилик тартышат деп билдирди Жанар Акаев Facebook баракчасында. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн Орусиядан 40тан ашуун биздин ак калачандарыбыз учуп келди. Ошол Кыргызстанга өзүмүн элиме, мекениме келип илдеттен кутулууга көмөк көрсөтөйүн деп келген врачтарга биз абдан чоң чексиз ыраазычылык билдиребиз. Ошол эле учурда интернет булактарында да бир маалымат тарады. Ушул аларды, врачтарды тосуп алуу үчүн Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов сыяктуу депутаттар келмей келген, бирок аэропортко алар келбей калыптыр дегендей маалыматтар тарап, адамдар бизге мындай кат жазып атышат. Ошого мен жооп берип коеюн деп атам да. Мына
мен өкмөттүн мындай уюштуруу иштеринде жүдөп атканын көрүп, кече саламаттык сактоо министрлигине өзүм сунуштагам. Эгерде силерде мүмкүнчүлүк жок болсо, биз мына буга чейин аймактардан келген 30дан ашуун врачты өзүбүз атайын отелге жайгаштырып, каралашып жардамдашып атабыз. Ошол сыяктуу эле Москвадан келген врачтарды дагы силерде мүмкүнчүлүк болбой атса, биз атайын автобустарды жиберип, гостиница менен камсыздап, мындай бир колубуздан келишинче жардам берели деп бир ак ниет сунушубузду бергенбиз. Бирок мага кечинде саламаттык сактоо министринин орун басары телефон чалып, жок, биз атайын гараждан автобустарды бөлдүк, жатакананы даярдап койдук, сиздер эч кандай убара болбогула. Бул өкмөттүн иши, бизде атайын жооптуу адам дайындалды, эртең тосуп алып келип отелге жайгаштырат. Бул өкмөттүн иши, муну биз жасайбыз деп телефон чалды. Ошондон кийин биз макул болдук, эгерде отель жайгашса, анда биз башка жактан жардам берели деп калганбыз. Бирок тилекке каршы бүгүн өкмөттөгүлөр барып тосуп албай, уюштуруу иштеринде бир топ аксап калыптыр. Ушундай шалаакылык үчүн мен ошол келген врачтардан кечирим сурайм. Өкмөттүн шалаакылыгы үчүн. Анткени биз мындай өзүнүн жумушун таштап, ушул Кыргызстаныбызга келип, ушу элибизди сактоого жардам берели деп чын ниети менен келген врачтарга мындай мамиле болбош керек. Же болбосо бизге окшоп мына уюштуруп берели, жардам берели, баары даяр деген адамдарга жок дегенде бут тоспош керек. Мына силер жасагыла деп койсо, биз анын баарын мындай бүтүрөт элек. Ошондуктан мына ушундай учурда мына ишкерлерибиз кол сунуп, ар бирибиз колубуздан келишинче жардам берип атабыз. Мына ошондой эле мен азыр дагы мына обсервацияга келдим, Бишкек шаарындагы региондон келген врачтар пульсоксиметр сурап кайрылган, буга чейин интернетте жазган билесиңер. Мына азыр атайын Москвадан жетиштүү деңгээлде пульсоксиметр алдырдык биз. Мен азыр врачтарга тапшырып кетем аны. Ошондуктан мындай бир интернеттеги ар кандай маалыматтарга бир тараптуу ишенбестен, сөзсүз анын экинчи тарабын угасыздар деп ишенем. Ошол эле учурда өкмөттө мындай координация абдан начар. Ошол эми врачтардын өтө чоң даттануулар, арыздар түшүп атат. Эми ошонун бардыгын биз азыр сүрүштүрүп, териштирип отурууга дагы убакыт жок. Бирок муну өз кезегинде биз сөзсүз түрдө шалаакылык кетиргендерди жазалай турган убакыт сөзсүз келет. Ошондуктан азыр ушул тапта адамдар тилекке каршы каза болуп аткан учурда биз бири-бирибизди мындай каралап отуруунун ордуна ар ким колунан келишинче күн түн дебей көмөк көрсөтүшүбүз керек деп ойлойм. Ошондой эле депутат Алтынбек Сулайманов аты да аталып атат. Ал кишинин таптакыр бул иштен кабары да жок, тиешеси да жок. Ал киши дагы өзүнүн колунан келишинче врачтарга кам көрүп, жайгаштырып, каражатын бөлүп чуркап жүрөт. Ошондуктан мындай бир негизсиз сындардан, каралоордон алыс болушубуз керек деп ойлойм. Мына азыр саламаттык сактоо министринин орун басары келип, өкмөттүн атынан врачтардан кечирим сурап, шалаакылык кетиргенин мойнуна алып анан кетишти. Бул сиздер үчүн маалымат үчүн рахмат. Жагымдуу жаңылык 13 июльдан Москвада маска режими токтотулат. Эпидемиологиялык абалды жакшыртуу, көчөлөрдө маскаларды кийүүдөн баш тартууга мүмкүндүк берди. Ошол эле учурда коомдук транспортто, медициналык жайларда, дүкөндөрдө жана башка коомдук жайларда бет кап жана кол кап кийүү зарылдыгы али бар. 13 июльдан тарта балдар лагерлери, көңүл ачуучу борборлор, аттракциондор, секциялар жана ийримдер иштей баштайт. Тарганда кызматтарга, дискотекаларга жана кечелерге уруксат берилет. Мектептерде жана университеттерде күндүзгү окуу, спорт, музыка жана искусство мектептеринде жана курстарда сабак өтүү мүмкүн болду. Абитуриенттер жана бүтүрүүчүлөр сынактарга катыша алышат. Бардык жарандар кеңсеге кайтып келишет. 1 августта кинотеатрларды, театрларды жана концерт залдарын ачуу план Буга чейин Борбор калаанын мэри Сергей Собянин инфекциянын экинчи толкуну жакын арада көтөрүлбөйт деп айткан. Анын айтымында москвалыктардын жамааттык иммунитетинин деңгээли чектөөлөрдү алып салууну улантууга мүмкүндүк берет.
Москва аэропорттору эл аралык каттамдарга толук даяр. Москвадагы Домодедово, Шереметово жана Внуково аэропорттору 15-июлдан тарта эл аралык каттамдарды тейлөөнү жандандырууга даяр. Бул тууралуу аэропорттун өкүлдөрүнө шилтеме берүү менен РИА Новости билдирди. Шереметово эл аралык аэропорту 15-июлдан тарта эл аралык жүк ташуу кызматтарын калыбына келтирүүгө даяр деди аэропорттун коомчулук менен байланыштар боюнча директору Анна Захаренкова. Ооба, биз 1-июндан баштап даярбыз деди Внукованын басма сөз катчысы Оксана Сокалова. Домодедово федералдык аба транспорты агенттигине чет мамлекеттер менен аба каттамдарын калыбына келтирүүгө даярдыгы жөнүндө эскертме жөнөттү деди Булак. Россиянын вице-премьер-министринин орун басары Татьяна Голикова жума күнү 15-июлдан тарта эл аралык каттамдарга коюлган чектөөлөрдү алып салуу процесси башталгандыгын жарыялады. Социалдык тармактарда Бишкек шаарынын кичинекей тургуну телефон алуу үчүн чогулткан акчасын коронавирус илдети менен күрөшүүгө жардам катары берип жаткандагы видеосу тарады. Видеодон ал акчаны телефон алуу үчүн чогултуп жаткан, акчасын илдет менен күрөшүүгө жардам болсун деп тапшырып жатканын көрүүгө болот. Анда ал 4440 сом чогулткан. Телефон алуу үчүн чогулткан, бирок Инстаграмдан Рамина аттуу кыз самокат алуу үчүн чогулткан акчасын бергенин уктум. Анан мен дагы чогулткан акчамды жардамга муктаждарга берүүнү чечтим деген кичинекей шаар тургуну. Социалдык тармактын колдонуучулары бул видеонун алдына жагымдуу пикирлерин жазып калтырышкан. Телефон, но слышал в Инстаграме, что одна девочка, Рамина, тоже отдала свою копилку, но она раньше тоже копила на самокат. И вот я тоже решила дать мои деньги нуждающимся. Аплодисменты, молодцы. Очень. Сколько здесь? 4440 сом. Ой, молодец, красавчик. Спасибо большое. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.